Мына ошол жерде өзгөчө дүйнө кызыктар түрмөгүндө дагы да болсо бүгүнкү майрам тууралуу, бүгүнкү күн тууралуу кыскача маалымат, же болбосо фактыларды түшүнүп, же болбосо билип алдык, Өзгөчө китепке жакын инсандар үчүн өтө кызыктуу түрмөктөрдүн бири, анткени китептер тууралуу кызыктуу фактыларды аз да болсо билип алдыңыз десек болот. Негизи эле адам баласы канчалык китеп менен жакын дос болсо, анын жашоосу мына ошончолук жеңил болорун эсиңиздерге сала кетели. Ал эми дал ушул күндү утурлай биз бүгүнкү багытыбызды мына ошол китептерге көбүрөөк басым жасаганга аракет кылдык. Акыркы учурларда жаштардын китеп окуусуна басым жасалуусу, жаштарды окууга тартуу, ошону менен катар эле бир гана жаштарды эмес, жада калса ата-энелерди дагы окутуп жаткандар бар. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар дейли. Биз өзгөчө сонун коноктор дагы келип калган учуру мына ушул китеп тууралуу же болбосо негизи эле китеп тууралуу кандай жакшы бир суроолоруңуздар болсо, ушул жерде ушул суроого дагы жооп ала аласыздар десек болот. Конокторубуз менен тааныштыра кетели. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминов агайыбыздын окуучусу Улан Оторбаев агайыбыз келген. Ошондой эле Күмүшай Абсаттарова, жаш активист деп айтсак болот. Бул инсандар жөнүндө айта кетсек, өзгөчө Улан агай бир гана окуучуларды эмес, бүгүнкү күндө жалпы ата-энелерди дагы окутуп жатат десек болот. Анткени энелер мектебинде эмгектенип жүргөн агайларыбыздын бири. Агай, саламатсыздарбы? Кош келиңиздер дейли. Алгач эле эл менен амандашып алыңыздар. Келиңиздер. Салам алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Негизи амандашып алалы. Саламатсыздарбы, жалпы бүгүнкү көрүүчүлөр. Негизи биз сиздерди билебиз. Жалпы эле окуучуларды дагы даярдайсыздар дегендей эле. Аны менен катар мына ушул окуу, китепке көңүл бурдуруу, жаштарды китепке тартуу жөнүндө аракеттерди кылып жүрөсүздөр. Мына ошол аракетиңиздер боюнча бир аз токтоло кетсеңиз, Бул китепке жаштарды тартуу боюнча ушул акыркы мезгилде Гапыр Мадаминов агайыбыздын энелер мектебин биз мектептерге барып, ата-энелерге эне окубайынча, ата-энеме окубайынча бала окубайт деген сөз боюнча ушул тартып келатабыз. Анан энелерди окутуп атабыз. Мисалы үчүн ата-энелерди минутага окутканда булар өзлөрү окуй албаганын көргөндө анан биз окуй албай турбайбызбы деп анан да өзлөрүнө жете баштайт да ушул нерсечи. Мисалы минутага окутсак, биз мына күздөн бери Ош областында, Жалал Абад областында канчалаган мектепти кыдырып окуттук. Бир 2 жума мурун эле Оштон бир эле ата-эне 225 сөз окуду да 1 минутасыначы. Бул стандарт боюнча 9-класстын стандарты да. Анан көбүнчө ата-энелер 120 сөз, 130 сөз, 150 сөз эле окуп атат. Бул 1-4-класстын эле деңгээли да. Ошол себептен мына ата-эне окубайт, балам сен оку китеп деп коет дагы, өзлөрү телефонду чукуп отура берсе, бала ата-энесин көрөт дагы, анан оку дейт, анан бул телефон маанилүү турбай деп телефонго кызыгат да, телефон талашат. Баягы уккан эмес көргөнүн кылат бала. Маймыл көргөнүн кылат деген жакшы сөз бар да. Анан дагы жанагы уяда эмне көрсө учканда ошону алат дегендей эле. Негизи анан дагы ушул китеп окуудан бизди аябай бир кызыктырган эмелер да. Мисалы кандай жакшы ыкмалары бар десек болот. Китепке бизди жанагы кызыктыруу. Мисалы эми жаштар дейин десек, азыр өзүңүз айткандай чоңдор дагы китептен бир аз алыстаган жерибиз бар. Мына ушул китепке бизге жанагы китепти окууда оңой ыкмалардын бири кандай болушу мүмкүн агай? Эми биз жөнөкөй эле мындай жалпы элге жеткиликтүү эле жолдорун колдонуп атабыз. Мисалы мектептерге барып эле балдарга баягы приз коюп, минутасына эле окутуп атабыз да. Мына минутасына 1-4-класстар 80-ден 150 сөзгө чейин окуш керек. Мына ушул Гапыр Мадаминов агайыбыздын Акыл эмгегинин маданияты деген китебинде эл аралык стандарттар берилген да бул жердечи. Мисалы үчүн бул жерде айтылат 1-4-класстар 80-ден 150 сөзгө чейин окуш керек. 5-8-класстар 175-тен 205 сөзгө чейин окуш керек. Анан 9-11-класстар болсо 215-тен 250 сөзгө чейин окуш керек. Анан бул элементарный эле минутага окутуу боюнча мына бизде азыр Ошто, Жалал Абадта кээ бир директорлор колго алып атат да мунучу. Азыр биз өткөндө дагы мына эшикке чыгып балдарды баягы окуп жарым саат китеп окула дедик. Китепти көтөрүп алып, ары бери басып китеп окушту. Бул болсо Гапыр Мадаминов агайыбыздын өзүнүн баягы номер 3 эксперименталдык гимназиясы бар. Азыр Кыргызстанга белгилүү болгон. Биз ошондо күзүндө барып келдик. Барсак эле мындай балдар, кичинекей балдар скамейкада отуруп алып китеп окуп отурушат да. Мындай бул нерсени азыр уже көрө албайсыңар көп жердечи. Ооба. Анан ушул жерде арылардай болуп ызылдап китеп окуйбуз деген бир ыкмасы бар да. Агай баягы өзүнүн гимназиясында
жарым саатка окуучуларды чыгарат экен да, баардыгы ары бери басып эле китеп окушат экен да. Анан ары бери басып китеп окугандан мээге да кирет экен, үндү да чыгарып, анан кичинекей класстар чоң класстардан таасир алат да. Мисалы үчүн азыр 3 класс бала, 11 класс баланын китеп окуп атканын көрсө, мен да китеп окушум керек деп мындай кызыгат. Кызыгып болсо деле окуп. Аганы көрүп үйнөсөт, эжени көрүп сиңдөсөт дегендей таасири бар да. Алар чоң балдар жөн эле китепти ачып отуруп койсо деле таасири бар да. Ушул нерселерди биз да колдонсок, анан мындай жакшы бир таасир берип, балдар да кызыгып атат да. Агай, анан сиз азыр айтып калдыңыз да, 120 сөз бул 4-класстын нормасы депчи. Чындыгында эле ойлоп көрсөк, мектепте окуп жүргөнүбүздө ким мыкты окуйт деп минуттага окутат болчу го. 120га жетсек биз 5 саат элек дегендей. Ошондо ата эне минутасына канча сөз окуганы бул стандартка келет? Эми биз ата энелерден сурап атабыз да, мына ушул стандарттар 9-11 класстыкы 215-250 сөз болот. Анан ата энелер канча сөз окуш керек десек, ата энелер айтат да. Кече күнү эле айтышты, 800 сөз, 1000 сөз окуш керек дейт, анан көбүнчө 300-500 сөз дейт да. Анан биз айтабыз, 300-500 сөз жөн эле коелу. Ушу 9-11 класстын деңгээлинде эле окуп бериңиз десек, анан күлүшөт да, окуганда ушу 120-130 сөз эле окушат да. Негизи ошол 9-11 класс 250 сөз окуса жетиштүү болот да. Анан ата энелерге коюлган китептердин дагы кайбир өзгөчөлүктөрү барбы? Мисалы ата энелер деле кандай китептерди окуп турса жакшы, пайдалуураак жагы бар дегендей. Ата энелерге ушул эң биринчи мен сунуштайт элем. Ушул Гапар Мадаминов агайыбыздын Ата энелер сиздер үчүн деген китеби бар. Бул китепте 0 жаштан 21 жашка чейин баланын ушу физиологиялык, психологиялык өнүгүүлөрү айтылат да. Мисалы үчүн элементарный 3-4 класс балдардын муундары, бул китепте жазылган да, мына муундары бул жумшак болгон үчүн ручканы көпкө отуруп жаза албайт да, ооруп кетет колу. Ата эне требует этет де, отур давай жазбайсыңбы, эмне жарым саатта эле чарчап калдыңбы деп урушу мүмкүн билбеген ата энечи. Куранда Аллах Таала айтат да, ой, билген менен билбегендер барабарбы депчи. Az-Zumar сүрөсүндө ошо кечеги күнү мен мурда күн таптым, 9-аятында айтылат экен, билгендер менен билбегендер барабарбы депчи. Ошондо мына биз ушул нерсени билсек, мына балдар чарчап калат экен, муундары жумшак болот экен, ошо көпкө чейин отуруп окуй албайт буларчы. Кичине эс алдырып туруш керек. Ошондой эле дагы бир 20 минут өткөндөн кийин балдар тынч отура албай калат экен өзү нарагынан элечи. Анан тынч отурбайсың деп адамдын табиятына каршы уже күрөш болуп атат да, баягы сабак учурунда дагы балдар отура албайт. Дагы бир элементарный нерсе, баягы переходный возраст деп коет да. Баягы 9-класс аябай проблема болот да мындай. Ошондо дейт, кан тамырлар ичке болот экен дагы, жүрөктүн согушу көбүрөөк болгондо баягы кан тамырларга батпай кетет дейт да. Ошондо бала өзү билбей эле эч нерсени көтөрө албай, ынжык болуп, нервничать ушинтип баштайт экен да. Мына ушул нерселердин бардыгы китепте жазылган да. Ошон үчүн ата энелерге сунуштайт элек. Анан дагы бир жакшы бир китеп, ушул Гапар Мадаминов агайыбыздын Дастаркон четиндеги университет. Бул китепте эми ошол эле кечинде биз мына чогуу тамак ичип отурганда, тамак ичип бүткөндө бир 5 минут окуп берип койсок да. Бул жерде мына эң жөнөкөй бир 22 сухбаттан турат, мен бир экөөнү айтып кетсем. Келиңиз. Өзүн өзү тейлөө жөнүндө дейт мына. Жарашыктуу кийинүү, өзүн мындай бала өзүн тейлеп, самостоятельный болуу. Ошондой эле мисалы үчүн ата бабалар баяны деген бар. Мисалы үчүн жет атаны үйрөнүш керек да балачы. Бул жөн эле атын билип коюу эмес, жет атасы кандай иштерди кылган, коомго кандай пайда алып келген, бала ошолорду үйрөнсө өзүнө баягы сыймык болот да. Сыймык бул баланы тарбиялоодо аябай күчтүү инструмент болуп эсептелет да. Анан баарыбызга эле белгилүү, мынакей жакынкы күндөрү атайын биздин Борбордук аянтчага, эл көп жайларга түшүп, биздин жаштарыбыз китеп окуп жүрөт дегендей эле. Мына ушул боюнча айта кетсеңиз, сиз өзүңүздү дагы ошол жерден байкап калдык. Элдердин баягы кабыл алуу эмоциялары кандай болуп жатат жана кимдер барып ошол жерде китеп окуй алат дегендей. Негизи биз ичкеринде китеп окуп отурганыбызда агай, улан агай сыртка да чыгып, бул бир жерде эле отуруп китеп окуй бербесин, сыртка да чыгып кичине таза абада китеп окуйлу деп баарыбызды сыртка чыгарды дагы. Анан баардыгыбызга бирден Гапар Мадаминов агайдын китептерин карматты дагы окугула деди. Анан баардыгыбыз бир-бирден китеп кармап окуп чыкканда, анан кийин
өтүп бара жаткан адамдардын реакциялары башкача болду, эмоцияларычы келип сурашып, бул кимдин китеби, кандай китеп окуп жатышат, бул жаштар кандай жаштар, азыр деле ушундай жаштар барбы биздин арабызда деп таң калышып өтүп бара жатышты да. Анан көбүнчө жаштар мындай реакциялар башкача болот экен. Себеби карап атканда, китеп окуп атканда келип кызыгышат экен да. Мындай бул кандай чөйрө же болбосо кандай уюм ушундай китеп окушабы дегенче. Анан чоңдор келип сурап атышты. Көбүнчө кимдин китеби, бул нерсени ким уюштуруп жатат деп келип сурап атышты. Анан ошонун катарында мен ошол бир аз көз ирмемдерди видеого түшүрүп, ошону чыгарганбыз. Анан муну көрүп да көпчүлүк аябай таң калды. Ушундай көрүнүш аябай мындай көзгө чочун учурады депчи. Себеби бул көрүнүш көптөн бери мындай көрүнүш боло элек деген мааниде чочун учурады дегендей айтышты да, өздөрүнүн комментарийлерин беришипчи. Негизи жанагы араңыздарда болдубу? Мен да окуйнчу деп кошулуп калган адамдар, көрүүчүлөр. Ооба, болду. Көбүнчө бул кайсыл жактан биз кантип кошула алабыз ушул окуганга, же болбосо бул кантип уюштурулуп жатат деп ошол жерден бир-эки чоң кишилер жана эжелер кошулуп китеп окушкан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер болсо мына ушундай окууга, китепке байланыштуу суроолоруңуздар болсо, бизге смс билдирип жиберсеңиздер болот. Ошондой эле Улан агайдын өзүнө дагы, анткени жогоруда айткандай эле агай бүгүнкү күндө жаштар менен дагы иштешип барат. Аны менен катар энелерди окутууга, ошондой эле окуу боюнча түрдүү тренинг семинарларды өткөрүп келе жатат. Андыктан суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Агай, анан жанагы жогоруда айта кеттик го, мисалы китепти окуган учурда же болбосо таң эртең адамдын кабылдоосу жакшы болот деп калабыз. Көбүнчөсү ушул китепти таң эртең окуган жакшы деп дагы эскертишет. Анан дагы сиздин жеке оюңузча китепти кайсыл убакытта окуган жакшы деп айтат болчуңуз? Китепти эми эртең менен окуса чын эле жакшы. Андан кийин баягы бизде ушу Маргулан Сейсенбай деген казак күчтүү баягы инвестор окуткан адам бар. Тааныш болушуңар керек. Ошол опилка деген теория бар дейт да. Опилка деген бул баягы убакытты биз атайын негизги убактыларды бөлүп алабыз дейт да. Анан майда 5 мүнөт, 10 мүнөттүк убакытка көңүл бурбайбыз дейт да. Анан ар мындай кечке чейин элечи ошол нерселерге убакыт бурбайбыз дейт да. Ошонун баардыгын чогулта келсе эле 5-6 саат болуп чогулуп калат дейт да. Ошондой бул китепти айтат элем, мен мисалы колубузга көтөрүп алып эле мындай бошогон учурда эле ачып окуй берсек, мындай привычка болсо, китеп окуган мындай адам эч качан жаман болбойт да. Ооба. Анан агай баягы сиздер жогорку окуу жайларга даярдайсыздар, өзүңүздөр. Бүгүнкү күндө мисалы жаштардын окууга болгон кызыгуусу жана билим деңгээли канчалык деңгээлде деп айтат элеңиздер? Бүгүнкү күндө мына биз ортого 2016-жылдан бери даярдап келатабыз. Анан ата-энелерге деле мен айтам, ошол ментальный инвалид балдар бар деп жазырчы. Ментальный инвалид деген бала бул мындай суроо берсең жооп бербейт да. Анан экинчиден жооп бере албайт, экинчиден теманы түшүндүргөндөн кийин ай сурооңор барбы десе унчукпай эле жалдырап отура беришет да буларчы. Бизде Кыргызстандын 90% эле азыр ушундай болуп кетти да, мындай кичине жүрөгүң ооруйт да бул нерседенчи. Минутага окут, 11-класстарда окутсаң, мына мектептерде кырып окуй алышпайт минутагачы. Муну майда нерсе деп мындай каралбай ташталып кеткен да. Гапыр агайыбыз да көп айтат, мына бул Кыргыздын да ушул макалы бар, башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадан деп коет да. Анан мындай Кыргызстандын орточо балы 120 эле балл Кыргызстандыкы. Мындай 120-нын ар жак бер жагында эле 114 балга чейин түшүп кеткен. Бул максимальный 245 балл болсо, баягы орто 11-класстар тапшырат го. Ошонун 120 балл бул 3кө окуган баланын деңгээли да. Кыргызстан азыр 3кө эле окуйбуз бизчи. Гапыр агай айтат, биз эмне инвалидтердин өлкөсүбүзбү биз? Китеп окубайбыз биз вообще. Анан мындай дайыма эле чет өлкөдөн эле баягы карыз сурап эле, грант сурап эле биз мындай жалдырап эле жүрөбүз дейт да, өзүбүз мындай китепке кызыкпайбыз. Статистиканы карай турган болсок, мына өнүгүп кеткен өлкөлөр Япония, мына Финляндия билим берүүсү менен алдыда турат. Алдыдагы өлкөлөрдү, Германияларды ала турган болсок, аларда орточо эсеп менен бир киши бир жылда 30га жакын китеп окуп коет экен да. Кыргызстанды бизди алып карай турган болсок, 10.000 кишини чогултсак 4 китеп окуп коет экен да бир жылдачы. Бул дагы эми биздин баягы мурунку Чубак устазыбыз, мына Абдышүкүр ажы устаздарыбыз, Нуржигит Кадырбеков агай, мына ушундай күчтүү инсандар бар да, ошолор баягы
Көп китеп окушат да булар жана ошолордун окуган жалпы элге таратып чача бергендеги статистика болуп атат да. Күмүшай, негизи сиз айтсаңыз, өзүңүз мисалы канча убакта дегиле канча убактыңызды китеп окууга бөлөсүз? Негизи канча убактымды китепке бөлөм дегенде, агайдын бир жакшы методу бар болчу, будильник деген методучу. Агай ушундай бир методду үйрөттү. Эртең менен будильникти ар жарым саатка койгула дагы. Андан соң эртең менен эмне кылып жатасыңар? Кечки саат уктаганыңарга чейин депчи жарым саат будильникти коюп. Эртең менен саат 7де эмне кылып атасыңар? Уктап атам деп жазып койгула. Будильниктер кайра жарым саатта сайраса эмне кылып атасыңар? Уктап аткан болсоң, кайра уктап атам деп жазгыла балалык нотаңарга. Ал эми ошол эле дагы жарым сааттан кийин эмне кылып жаткан болсоңор, ошону жазгыла. Балким чай ичип аткан болсоңор, чай ичип атам, жумуш кылып атсаңар, жумуш кылып атам деп кечке чейин бир күндүңөрдү жазгыла дагы. Эми ошону карагыла канча убактысын китеп окудум деп жаздыңар дегенде, ошол нерсени кылып көргөнүмдө мен жарым саат же болбосо бир саатымды китеп окусам окуйт экен, болбосо өзүм жумушум менен алектенип жүрө берчүмүн да. Анан мен ушул нерсени байкадым дагы, өзүм китеп окуй турган саатымды көбөйттүм. Болушунча өзүм бош убактымда эле, мисалы үчүн азыр китепти көтөрүп жүргөнгө чынында сумкам кичинекей болгон үчүн батпай калат, телефон электронный окуганга аракет кылам болушунча. Анан көбүнчө китепти окуганда агай бир китепти бир айда окудум дей бербестен, көбүнчө бир убакта бир китепти эмес 4-5 китепти окугула деп айтат да дайымча. Бир китепти окуп тажадыңарбы, демек экинчи китепти окуй бергиле. Бул мисалы үчүн мээңерди бул сергитет, башка китепти окусаңар, демек ошон үчүн азыр болушунча бир китепти эмес 3-4 китепти окуганга аракет кылам. Арасында болду беле бир китепти аябай жакшы көрүп калып, кайра окуган учурларыңыз? Ооба. Мен эң таасирленип, эң жакшы окуган китептердин бири бул Полиана китеби болгон. Себеби ошондо Полиананын өзүнүн сапаттарын ушунчалык өзүмө жакканда, бардык кылган иштерин, жасаган нерселерин, жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы жакшылыкка жоруп кылган иштер мага аябай жаккандагы, ошол кыздан негедир китептеги кыздан үлгү алгым келген да. Анан ошол кыздай болуп мен деле демек бардык нерсе жакшылыкка деп жорганды үйрөнгөм. Ошол китепти бир эмес бир нече жолу окугам кайра-кайра. СМС билдирүү бар экен. Саламатсыздарбы? Улан агай ыраазычылык билдирип кетели дейт. Энелер мектебин ачып, эң сонун өзгөрүүлөр бар. Ишиңиздерге ийгилик. Тайгарай файлынан Жоробекова Айпери дептир. Энелер мектеби жөнүндө көбүрөөк маалымат берсеңиздер деген экен. Дал ушул энелер мектебине бир аз токтолсок, бүгүнкү күндө кайсыл жерлерде аштыңыздар жана канча убакта бир болуп турат дегендей. Энелер мектеби өзү башталышы 96-жылы Гапар Мадаминов агай баягы киносу бар го, агай деген. Ошонун баягы 8-сериясын көрсөңүздөр, ошол жерде бар да башталган тарыхы. Анан учурда 7 област боюнча тарап, Москва, Германияга чейин уже дүйнөгө чейин уже тарай баштады да, бул нерсе аябай жакшы. Эне окумайынча бала окубайт деп. Анан биз болсо өзүбүз Жалал Абад, анан Ош шаарларында баягы Гапар агайдын шакирти катары ушул Анур академиясында биз өзүбүз дагы уюштуруп койгонбуз. Жумасына Ошто 6-күнү бир жолу болот, Жалал Абадда 4-5 күндөргө коюп коюп атабыз да. Келип ата-энелер бекер катышып ошол билим алса болот. Андан сырткары мектептерди кыдырып чакырган мектептерге ошол энелер мектебин баштаганга жардам кылып берип атабыз да. Энелер дал ошол энелер мектебинен өздөрүнө эмнелерди ала алат деп айтат элеңиз? Эң биринчи ушу балдарга болгон мамилени өзгөрткөн шуну түшүнүшөт да. Эң биринчи биз туура эмес тарбиялап атпыз. Анан мындай балдарды эмнеге урушасыңар? Мындай балдарды баягы көп эле ата-энелер чыдабай кеткенде урушуп ийебиз, анан согуп да ийгенде учурлар болот. Анан мен сурайм да, мисалы ушу балдарыбыз бою сиз менен тең болгон болсо, ошону сога албайт элеңиз депчи. Ошо ооба чын дейт. Себеби алар бизге баягы кичинекей балдар кайтарым байланыш, мындай урушсаң кайра сени уруша албайт. Соксаң кайра сени сога албайт. Анан ошон үчүн эле аларды согуп, алар мындай өз кайтарымдай кыла албаган үчүн алар уруштуч. Ошон үчүн эле уруп жүрөбүз биз. Ошон үчүн токтололу, буларга баягы чоң кишидей мамиле кылалы. Ушул мындай жакшы жумшак мамиле кылып, үйдөн баягы моралдык, психологиялык климат деп коет. Баягы бала ата-эненин экөөнүн ортосундагы мамиле ынтымак болсо, бала автоматически эле жакшы окуйт да. Элементарный бир нерсени айтсак, мисалы биз айтабыз да, мына үйгө барып, балаңыздын колунан кармап, көзүн карап туруп, мындай бир сүйлөшкүлөчү жарым саат. Балаңызды таанып билесиз депчи.
Анан кээ бир ата энелер аябай таасирлендим, анан ыйладым дегендер болот да. Мен ушул күнгө чейин балам менен сүйлөшпөпмүн. Билбейт экенмин мен аны дейт да. Анан аябай ушундай көп жакшы нерселер бар. Мисалы макал айтышуу дегенди мына маданиятын үйгө киргизели деп анан өткөндө айтсак, бир ата эне үйүнө барып турду, анан баласы менен макал айтышыптыр да. Экөө макал айтышып отуруп, анан баласы тренировкага бармак экен, унутуп калышыптыр. Аябай кызыгып кирип кеттик дейт да. Анан мындай бул жакшы нерселер да. Бул эми кыскача эле 1-2 үзүндүсү, анан айта берчи көп жакшы нерселер бар да ичиндечи. СМС билдирүүлөр бар экен, окуй кетели. Урматтуу көрүүчү, мүмкүн болсо чалбастан СМС билдирүү жазсаңыздар, мында айта кетели. Саламатсыздарбы? Агай, ишиңизге ийгилик, ар дайым ден соолукта болуңуз. Күмүшай сиңдим, сага дагы ийгилик бар бол деген экен. Саламатсыздарбы? Ата энелерди окутабыз деп жатасыздар. Кайсыл жерлерде жана барыбыз эле барып катышсак болобу же сөзсүз түрдө Жалал Абад шаарынын тургундарыбы деген экен. Эң жакшы суроо. Азыр 7 дубан боюнча бар. Мисалы үчүн Чүйдө Диларкан деген күчтүү эжекебиз бар. Ал аябай чоң иштерди жүргүзүп атат. Мисалы үчүн Баткенде Нарбүбеже бар, ушул Агай киносунда баягы химия биологтун жумшак эжеке бар го. Ушул эжеке азыр жашы мугалимдер мектеби деп анан ошо Баткенде дагы ишти алып барат. Ошондой эле Нарында Эрлан агай бар. Тойлорду баягы музыкасыз алып барат да. Мисалы үчүн буга аябай таң калыштуу нерсе да. Бир да музыка койбой, тойду алып барып, кудаларды минутага окутуп, анан ой өрүшү кругозор деген ошо Агайдын китебинен дагы суроолорду берип, аябай кызыктуу алып барышат да. Ысык көлдө бар, Таласта бар, бардык область боюнча бар. Анан эмелер мектеп өзүнчө баягы Агайдын шакирттери, анан ошол эле мектептерде дагы бул ачылып атат да. Ошо мектептин директорлоруна кайрылышсын. Анан ошол WhatsApp группаларга дагы кошулуп алып окушса болот да. Ошондой эле онлайн дагы курстары бар. Демек алыс болсо онлайн дагы катталып окуса болушат. Неге эле эгер издеген болсоңуз, кайсыл жерден болбосун азыркы учурда тапсаңыз болот экен. Агай анан дагы бул албетте тамашалуу иретиндеги суроо дагы болушу мүмкүн. Мен кичинекей чагыбызда ушундай болчу да. Китепти окуйн дегенде эле же болбосо алгачкы барагын ачканда эле бизге жанагы бир аз уйку келгенин байкайбыз да. Уйку тарткан учурда. Ошол неден болушу мүмкүн? Же болбосо аны кантип биз жорсок болот? Аябай жакшы суроо берип атасыз. Бул мындай да. Эгерде ошол окуу нормага жетпесечи, мисалы үчүн 1-4 класс 80ден 150 сөз деп атпайсызбы? Анан чоң кишилердики 215ден 250 сөзгө чейин окуш керек. Анан бул үндү чыгарып, анан ылдамдык жетиш керек да. Биринчи ылдамдык жеткирип алсак, түшүнүү кийин дагы ошого жетип калат. Анан баягы 5000 сөз, анан 10.000 сөз дегенди айтпай эле коелу, баягы скорочтен үндү чыгарып эле 250 сөзгө жеткирели. Анан эгерде мына ушул Гапыр агайдын ушундай бир тренинги бар, колдон ушундай кылып көз алдыңызга алып келсек, мына ушул Гапыр агай айтат да, бул мээнин бир макети дейт да. Анан ушу эгер мээ бар болсо, ушу мээнин макети деп айтат да көбүнчөчү. Анан ушул эгерде нормага жетсе, Lexus'тун моторундай болуп, мондай болуп иштейт дейт. Монтип кыймылдатсаңыздар, көздүн алдына алып келипчи. Lexus'тун моторундай иштейт дейт. Эгерде окуу нормага жетсе. Эгерде окуу нормага жетпесе, мисалы үчүн чоң киши 150 сөз окуса, 120 сөз окуса, ушул баягы арабадай болуп кыйч деп мээ слабый иштейт экен да. Ошол окуу нормага жетпегенде анан уйку келет экен сразычы. Ошондон биз билип койсок болот да, китепти ачып окуганда эле окуу нормабызга жетпейби, сразу уйкуң келет да. Бирок дүйнөлүк статистиканы карай турган болсок, китеп окуу бул уйкусуздукту жоёт деп айтылат да. Уйкусуздукка дары деп дагы. Буга кандай жооп бересиз ошондо? Муну эми азыр уйкусуздукка дары деп азыр сизден угуп атам. Мындай өткөндө баягы мен окуганым боюнча, анан практика боюнча да уйкунун алдына келгенде баягы китепти ачып окуй турган болсок, бизчи ушул кагаз китепти да жатаардын алдында окусак, наоборот жакшы уктайбыз да. Ушул нерсе айтылат. Анан эгерде бирок биз телефондон ачып окуй турган болсок, анда уже эме болуп калат да. Уйкун келбей калат. Наоборот, баягы көк нурлар бар. Телефон менен анан кагаз китептин бул айырмасы чоң.
Анан кагаз китептин пайдасы аябай чоң, баягы электронный китептер кичине бир аз зыяны да бар экен да. Зыяндуулугу бар, ооба. Чындыгында эле мисалы уюлдук телефонуңуздан бир китеп окуганга караганда кагаз китептен 2-3 барак окуганыңыз пайдалуураак деп айтып коет эмеспи? Андыктан көбүрөөк китеп окуганы чакырабыз. Аны менен катар эле эгер бүгүн жакыныңызды кубандыргыңыз келсе, же болбосо туулган күнү болобу, айтор кандайдыр бир себеп менен кубандыргыңыз келсе, анда сөзсүз түрдө бүгүн китеп бериңиз деп айтмакпыз. Анткени бүгүн эл аралык китеп тартуулоо күнү. Өзгөчө ушундай китептерди берсеңиз, бир гана туулган күнү менен эмес, бүгүнкү майрам менен дагы куттуктап кеткен болот экенсиз. Негизи эң эле жакшы белектердин бири бул мына ушул китептер дагы болуш керек. Себеби бул китепти окуган гана түшүнөт дегендей эле. Негизи агай жанагы ошол ата-энелер деп калдык. Мисалы окууну бүткөндөн кийин көбүнесе ушул китептин окуганынан алыстап кетебиз да, же болбосо ушул китептен жанагы ата-энелер үчүн дагы бар экен дагы. Бирок мисалы мырзалар үчүн же болбосо жанагы жаш үй бүлө куруу үчүн дагы китептер бар эмеспи азыр? Ошолордун дагы кандай жакшы бир кайсыларын сунуштайт элеңиз? Мисалы үй бүлө куруш үчүн дегенде, же болбосо негизи эле жанагы окууну бүткөндөн кийинки муундарды эске алсак. Аябай жакшы суроо. Бул тууралуу дагы ушул Гапар агайыбыз айтып атат. Мына мен энелер мектеби деп кичине бир аз ошибка кылып коюпмун дейт да. Ката кылып коюпмун дейт. Ошол атайын мындай орусча сөздөрдү кошкон себеби бул баягы таасири кичине көбүрөөк болуп кетет экен да, ошон үчүн мындай кошуп сүйлөп атабыз. Анан аталар боюнча мына биринчи бул китепте дагы ата тарбиясы деген атайын бир бөлүгү бар. Анан ошол боюнча Чүй областында Диларкан деген эжекебиз Гапар агайдын эң күчтүү шакирттеринен бири ата аскалуу zoo деп жанагы группа ачышкан. Группа ачып, Динара деген эжекебиз бар, алар дагы ушундай группаларды ачып, ата тарбиясы деп аталарга деп группа ачышкан. Ошондой эле ушул китепте мына бар. Анан жаш агай ката кетирипмин деп атпайбы, ошол көрсө биз энелерди окутуп атканда уже кичине кечигип калат экенбиз. Биз 10-11 класстан баштап 1-2 курстарды дагы үйрөтсөк, баягы мына эне болууну, мисалы үчүн бизде эне болууну үйрөтүш керек, окутуш керек десе, мындай кичине коомчулугубуз баягы агай киносунан да көрсөңүздөр, мындай таң калуу менен кабыл алышат да. Көрсө биз эми турмушка чыкканда 9 айдан кийин анан бала төрөсөң энесиңде, атасыңда деген бул физиологиялык жактан да. Биология, физиологиялык жактан атасың, бирок психологиялык жактан, моралдык жактан, адеп ахлак жактан даяр эмес болуп калат экен да. Ошон үчүн биз мына эрте эле окутуп баштасак, ошондой эле биз баягы Масари Ибука деген баягы 3 жаштан кийин кеч деген Япония баягы Sony компаниясынын, Sony биле ушул компаниясынын баягы жетекчисинин китеби бар да. Ушул 3 жашка чейин баланын баягы мээси 80% калыптанып бүтөт экен да. Анан 6 айга чейин 50% мээси калыптанып бүтөт экен. Бул эчтеке түшүнбөйт дей бербей, биз балдарды кичинекейинен эле баягы көп нерсени көрсөтүп, китептерди көрсөтүп, окуп берип, алар менен көп сүйлөшсөк, булар кийин тили чыккандан кийин оңой бир нерсени үйрөнүп кетет экен да. Мисалы, ошол эле Моцартты алсак, Моцарттын атасы музыкант болгон экен, анан кичинекей төрөлгөндөн баштап эле 3 жашына чейин алып жүргөн экен. Анан кийин ал уже 7 жашында баягы симфонияларды жазган да бул. Ошо мындай историялар аябай көп. Мисалы, боюнда кезинен эле Куран окуй берип, кийин баягы Куранды угуп чоңойгон балдар 3 жашка келгенде баягы кары болушуп, ушундай өтө көп да. Мына 6 айлыгында балдар сүзгөндү үйрөнөт экен. Муну баары экспериментальный бүгүнкү күндө азыр мындай илимий жактан далилденген да. Ошондуктан ушул 3 жаштан кийин кеч, анан ошол эле ушул китептеги аталар үчүн деген бар. Анан дагы Дастаркон четиндеги университет, ошондой эле баягы хадистер, ушул китептерди сунуштайбыз да. Анан ушул китепти дагы айтып кетет элем, биз баягы өткөндө эшикке чыгып окуганда ушул ой өрүшү Кругозор деген китепти окуганбыз. Бул биз Кругозорубузду 20 направление, 20 багыт боюнча мына өнүктүрүшүбүз керек деп атат да Гапар агайчы. Себеби биз көбүнчө эле 1-2 багытты карап эле анан ошо менен эле мындай чектелип калат экенбиз да. Мисалы үчүн адам, жаратылыш, биздин дүйнө, илим, билим, компьютер, техника, маданият, искусство, саясат, тарых, экономика, бизнес, коом, космос жана башка да көп бир 20 багыт мына көрсөтүлөт. Ошондо биз баягы бир нерсени аябай терең үйрөн, калгандарын кичинеден үйрөн деген сөз бар го. Мына ушуга көңүл бурсак, ушуларга дагычы. Себеби бизде Кругозор
жаш балдардын мындай окуучулардын өзгөчө айыл жергесинде окуучулардын кругозору өтө эле тайкы да. Эми элементарный эле бир нерсени айтайын, мына асманда күн чоңбу же ай чоңбу деп эле ушул эле суроону мына урматтуу атеңдер балдарыңызга берип көрсөңүздөр, көп балдар ушул нерсени билбейт да. Мына ушуга жоопту биле албаган балдарды көргөндө жүрөгүң ооруйт да, биздин балдар эмне эле болуп баратат депчи. Күн менен айдын разницасы. Мына бул жерде мына кругозор бүт направление боюнча дагы берет. Ушуларды сунуштайт элек. Агай, дал ушул балдар жөнүндө айтканыңыздан пайдаланып айта кетели. Негизи ушул балдардын баягы китепти аз окуусунун себептеринин бири бул бала китепти туура тандай албаганы деп дагы айтылат экен да. Ошондуктан мындай жаш куракка карап туруп, сиз өзүңүз кандай китептерди окуса деп сунуштайт элеңиз. Мисалы үчүн 10 жаштагы бала кандай китепти окуса, ошол нерсеге жакшы кызыгат дегендей китеп окууга кетет. Анткени китеп окууга кызыгуунун алгачкы кадамы бул туура китеп тандоо деп коет экен, Ооба, эң туура. Бул эң биринчи биз баягы өзүбүз ойлойбуз го, мен балам ушул китеп пайда болот депчи. Анан өзүбүз балдарыбыздан сурабай эле сатып берген учурлар деле болду, анан апарабыз китепти. Анан экинчиден ошо апарган китебиз бир четинен жакпай деле калышы мүмкүн экен да балдаргачы. Өткөндө биз мен балдарымды апарып китеп мындай тандагылачы десем, мен ойлобогон эле китептерди тандап алышты да. Анан бир четинен таң калып калат экенсиң. Анан экинчиден дагы сиз айткандай ушу направленияны биз дагы берип коебуз. Бирок биринчи баланын дагы мындай тандоосун эске алсак, анан экинчиден илимий фантастикалык чыгармалар дагы бар да. Анан ошондой эле чет элдик мына Томас Сойер, Геккельбери Финн, баягы Марк Твеннин жазган чыгармалары биз өзүбүз кичинекейибизде окуганбыз. Өткөндө ушу балама алып келип берсем, 3-класс. Ушу Том Сойердин жоруктары деген китепти ушу өзү кызыгып окуп атат да. Чоң мындай китеп. Айтпаса дагы өзү мындай көрсөтүп берип койсом кызыгып, себеби ошол китепте ошол 9-10 жаштагы баланын баягы тагдыры чагылдырылат да. Анан алар ошонун жашоосун окуп атып өзүн элестетип оңой үйрөнүп кетет да. Ошондой эле баягы Александр Беляев деген улуу орустун фантасты болгон, научно-фантастический көп баягы Человек-амфибия дегенди көрсөңүздөр керек. Сууда баягы сүзгөн киши жөнүндө, суунун ичинде жашаган. Ошондой чоң мындай кызыктуу, илимге жакын чыгармаларды көп жазган, мына ушуларды дагы сунуштайт элек. Анан Плутония деген китеп бар, мына авторун азыр унутуп калдым. Кичинекейибизде окуганбыз, баягы байыркы динозаврлар, баягы саблезубый тигр деп коет, баягы мындай кызыктуу нерселер да. Ошол чөйрөгө путешествие кылып, дүйнөнүн бир бурчунан кокустан ошол дүйнөгө түшүп калып, анан баягы баардыгын изилдешет да. Мына ушундай нерселерди балдар окуп атып, мурунку тарыхты дагы үйрөнүп алмакты кызыгыпчы. Ушуларды сунуштайт элек. Күмүшай, сиз айта кетсеңиз, бүгүнкү күндө мисалы адамда мындай болот экен да, мисалы мен китеп окуй турган болсом, менин досторум китеп окубаса, мен аларга сунуштайм, же болбосо жүр бүгүн китепканага барып келели дегендей. Сиз өзүңүздүн айланаңыздагыларды мына ошол китеп окууга жакындата алдым деп айта алат белеңиз? Негизи эки досуң болсо, үчүнчүсү сен болосуң. Жакшы болсо дагы жакшысы сен болосуң, жаман болсо дагы үчүнчү жаман сен болосуң дегенде. Досторумдун негизи мен Анур академиясына көбүнчө агайдын шакирти болуп, ошол жакта айем сабагын, логика сабактарын чогуу окуучуларды минутага окутуп, ошол нерсеге мен өзүм кызыкпасам дагы ошол окутатып өзүм кызыгып кеткен учурлар өтө көп болгон да, ошол китепке же болбосо ошол окуткан балдаргачы. Анан өзүм айланамдагылар, мисалы үчүн мен китеп окуп атсам, алар дагы сөзсүз кызыгышат да. Кандай китеп окуп атасың, эмнеден китеп окуп атасың, кимдин китеби депчи. Анан аларга деле ошол китепти сунуштасам, кызыккан болсо алар деле аябай окушат. Ал эми алар кызыкпаган болсо, кайсыдыр бир өзүнөн кызыга турган нерселерди сурайт да. Мен ушундай нерселерге кызыгам, демек ушундай кандай китеп окусам болот экен деген өздөрүнүн сунуштарын айтышат, өздөрүнүн сунуштарын мындай сөздөрүн айтышат да. Анан мен айланамдагы адамдардын көпчүлүгү китеп окушат. Анан агайга келгенге чейин сиз кандай элеңиз негизи? Келгенден кийин өзүңүздөгү кандай өзгөрүүлөрдү сезе алдым деп айтасыз? Агайга келгенге чейин мен болгону айланамдагы мисалы үчүн өзүмдүн проблемаларым менен, өзүмдүн көйгөйлөрүм менен китеп бошогондо гана окуп коем. Анда дагы мисалы үчүн зериккенде китеп окуп коем дегенде, мындай китепке анча көңүл бурбастан, өзүм менен башкаларга мисалы үчүн айланамдагыларга китеп сунуштаачу эмесмин, ушундай окугула, ушундай нерселер бар деп. Анан өзүмдөгү мындай
өзүңдү мындай ача билишиң керек, өзүңдү тааный билишиң керек дейт го. Мен ушул Аннур академиясына келгенден кийин, чөйрө менен аралашкандан кийин өзүмдү тааный баштадым десем болот да. Себеби өзүм билбеген кырларымды билдим. Мен мурун ойлочумун, мындай балдар менен иштешим кыйын болсо керек депчи. А бирок ушул агайга келгенден кийин агайдын балдар менен иштешкенин көрүп, мисалы үчүн көпчүлүк учурда мектепте мугалимдерде балдар менен мынтип жок, аны кылба, муну кылба деп отургузуп койсо, агай такыр башкача метод менен сабак өтөт да. Балдар ушунчалык агайга келип, мынтип агай муну кылып бериң, агай муну сурап деп таң калганда, мындай тартынбастан келип, агай менен уялбастан келип сурашат да. Анан бизде ушундай нерселер көп болуп калат го. Мугалимден азыр сурасам урушуп же болбосо дагы эле түшүнбөдүңбү деп, ооба, дагы эле түшүнбөдүңбү деп, кагы береби деп сурагандан уялып, ушундан дагы суроо бербей калабызбы депчи. Анан агай окуучулардын баары эле келип суроо берип, ушинтип эме кылып атса, таң калганда, демек агайдан биз дагы, мен дагы ушундай мугалим боло алат экенбиз. Демек ушундай болушка аракет кылышым керек экен деп, агайдан ушундай көп сапаттарын үлгү тутуп алдым. Негизи бирок бул академияга келип калышыңыздын себепчиси ким болду эле, же өзүңүзбү? Себепчиси Жайнагүл эжеке болгон. Жайнагүл эжеке чакырып ушундай Аннур академияга келип үйрөн, сен дагы балким келечекте сен дагы бизге окшоп башкаларга билим берип каларсың деген максатта чакырган. Анан мен дагы келип ошол жакта үйрөнүп, эң эле алгач келгенде өзүм окуй баштагам. Андан соң азыр эми агайга шакирт түшүп, агайга кошулуп, балдарды минутага окутуп, ошолор менен иштешем. СМС билдирүү бар экен. Ассаламу алейкум, эфириңер өтө маанилүү болуп жатат дейт. Энелер мектеби болгону абдан жакшы. Биздин балдар ата апа бүгүн энелер мектеби келесиңерби деп чакырып, биз да барып аябай кызык болду дейт. Агай, сиздин окуучулар да сизди сыйлап, энелер да абдан таасирленди. Ишиңизге ийгилик каалайбыз деп жазган экен. Рахмат. Демек, бул дагы окуучулардын ата-энелеринен, Агай, негизи жанагы азыркы күндө ошондо Аннур академиясында жогорку окуу жайга тапшыра турган окуучулар гана билим алып жатышкан учурбу, же мектепте окуган окуучулар да келип билим алышабы? Бизде 11 класстарды ортого жалпы республикалык тестке даярдайбыз. Андан сырткары англис тил бар, орус тил бар, математика бар. 1 класстан 4 класска чейин ушул балдарды дагы кошумча математика, орус тил, кыргыз тил боюнча даярдайбыз. Анан жайында дагы ушул мектепке чейин даярдоо курсубуз бар да. Кичинекей балдарды, баягы мектепке 5-6 жашта балдарды. Андан сырткары баягы негизи сиздердин борборуңуздардан байкап калдык, балдарды жайкысын лагерлерди уюштуруп, жаратылыш коюнуна алып чыгып дагы окутуп келесиздер. Мына ошол мисалы азыр жолду басып жүрүп окуп атасыздар дегендей, жаратылыш коюнуна алып чыгып окутуп көрүп атасыздар. Түрдүү жерлерге жаш балдарды алып чыгып окутканыңыздарды байкап калып атабыз. Кайсынысы көбүрөөк мындай балдарга башкача бир эмоция бир деп айтат элеңиз? Эң негизгиси биз ушул кышында да лагерь деп уюштурдук. Анан ушул агай киносундагы Гапар агайдын методдорун колдонгондо аябай жакшы бир мындай эффект, таасир берди десек болот. Мисалга алсак, ушул агай деген кинодогу баягы 7-сериясын көрсөңүздөр, ушу балдарды баягы балдар силер көп ушактарды, жаман нерселерди көп угасыңар, анан кандай жакшылык көрдүңөр деп сураса, көп балдар мындай унчукпай эле калышат да, анан жакшылык издейбиз дейт да. Анан балдар баягы жакшылык издеп, анан ушу бала бир жакшылык кылып аткан кишинин атын жазып, анан таап келишет да. Анан биз ушундай задание бердик да балдарга тапшырма. Давайте балдар дептерге 10 жакшылык таап келгиле деп анан кой бердик. Анан балдардын баарды баягы 4 класстан 6 класска чейин кичинекей балдар аябай кызыгып издешип, анан мындай жакшылыктарды таап келишет да, ар кандай нерсечи. Анан өздөрү да аябай ошого умтулуп кызыгып калышат экен да. Бул мындай жакшылык издөө, бул адепке тарбия болуп эсептелет да. Анан китеп окуу, ошол эле баягы минутага окутуу, анан элементарный кайра эле таблица сурап, баягы лагердин өзүндө кечке эле ойното бербей, ушу окууну өзү мындай оюнга айландырып, анан мындай неформальный баягы обстановка деп коет, мындай каалаган жеринде, кааласаң туруп алып окуу, карасаң басып окуу, ушундай методикаларды колдонсок, ушулар аябай жакшы таасир берди.
Демек баланын баягы таасирлүүлүгүн дагы мына ушул жактан алсак болот деген эле. Анан негизи өлкөң тынч болсо майрамдын көп болгону жакшы деп коет. Ал эми бүгүн баарыбыз билгендей эле китеп тартуулоо күнү деп айтып коебуз. Сиздер үчүн негизи бул күндү көпчүлүк мындай сырттан сурамжылоо кылганда дагы ушул китепканадагылар, жазуучулар, деги эле китепке жакын адамдардын майрамы катары дагы кабыл алгандар бар экен да. Сиздер үчүн бул күн канчалык деңгээлде маанилүү жана мына ушул 14 февралда китеп белекке бересизби жакындарыңыздарга? Ооба, эң биринчи ушул биз ала келген китептердин ата-энелер сиздер үчүн деген Гапар Мадаминов агайдын китебин сизге белек кылып берип койгулу болот. Рахмат. Экинчиси ой өрүшү кругозорду сизге. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Негизи бул күндү жыл сайын эле ушинтип жакындарыңыздарга бересизби деп айтайын деген болчу. Ооба, биринчи ошо белек берүүдөн баштайын. Ыраазычылык. Ооба. Негизи мындай да, баягы биз бир күндө эле майрамдап калбайчы, негизи 365 күндө эле уже китеп күнү кылып айлантышыбыз керек да, эң биринчичи. Ушул мамлекеттик баягы идеологиянын негизинде мындай идеология катары сиңсе элге бири-бирине белек тартуулоо бир күндө эле карап калбайчы. Анан мисалы Гапар агайыбыз да айтып атат, мындан 10 жыл мурун Ошто бир чогулушта отурганда мен айттым эле дейт да, кыз себине бир 40 китеп дегенди киргизбейлиби депчи. Анан мындай айтып карап көрсөң чын эле мындай себеттерди көтөрүп алып ичине самсыларды салып эле, анан биз курсакты тойгузуп эле, анан ушул калпак кийгизип кийилбеген китайский көйнөктөрдү алып эле, анан ошо берип эле мындай ушундай нерсеге өтүп кеттик да көбүнчөчү. Ошонун ордуна мына мага материал жетпей калды деп мына апалар силер талашасыздар. Ошонун ордуна мына мага ушул Гапар агайдын китеби жетпей калды, Манас китеп мага салбай коюпсуң. Молда Кылыч мына бизден Кыргызстанда мына хадистер ушу китептерди салып койбопсуң деп ушинтип талашып, ушинтип урушсак кандай болот эле деп энелер мектеби болгондо айтабыз да, ата-энелер чогулгандачы, анан чын эле жакшы экен деп калышат. Мисалы Грузияда той үйлөнүү той болгондо Шотор Уставелинин Жолбос терисин жаманган батыр китеби берилбесе ошондой чатак болот экен да. Бизде баягы мага лята жетпей калды, материал жетпей калды деп чатак болот го. Ошондой чатак болот экен. Мага ата-энелер үчүн китепти бербейсиңби деп. Анан ушундай бизде ушундай болсо кандай сонун болот эле. Дал ушул сөзүңүздөн кийин дагы бир нерсе эсиме түштү. Мен кайсыл жерде экенин унутуп атам, бирок кыздын себине 40 китеп берилди бизде. Ооба, берилип атат. Белек иретинде берилди. Андан сырткары мына ошол бир тойдон көрүп калдык. Белекке китептерди тартуулаганын жана анда пикирлерди окуганыбызда көпчүлүк сонун болот экен десе, айрымдар жазганда бул китепти бергенден кийин ал кандай карайт? Китепти ар жерде эле мынтип бергенден кийин аны окубай ташталып кетет, же болбосо ушул кафеде эле калып кетип, же мындай туура эмес болуп калышы дагы мүмкүн депчи. Сиздин көз карашыңыз кандай мисалы? Биз эми азыр бүгүнкү күндө китептер уже жок болуп кетип атат да почти. Мисалы үчүн биз мурун таятамдыкына, чоң атамдыкына барганда мындай чоң книжный шкафтар болот эле да. Сиздер деле барсаңыздар мындай Кыргыз совет энциклопедиясы деп тизилип турат эле го. Анан кийин биз китепти барктабай эле ушул китепти ачып, мындай китепти окубай эле бирден айырып эле отко жагып, анан ушул стол кыйшык болсо астына коюп, ушундай колдонуп калды да китептерчи. Жоголуп кетти ошо биздин таята чоң аталарыбыздын книжный шкафтарын, библиотекаларын отко жагып түгөтүп койдук. Эми бүгүнкү күндө азыр эми китеп берилип баштап, китеп көбөйө берсе эле, анан кийин көйгөй чыкса чечип алабыз го деп ойлоп атам. Жеңил чечилет десек дагы болот, Акыркы СМС билдирүүнү окуй кетели. Улан агай, рахмат, минутага окутуп кеткен экен дейт. Аксай мектебинде ошондон бери биздин балдар мектептен келишип минутага окуйлу деп окууга болгон кызыгуусу ашты. Рахмат агай, сизге ишиңизге ар дайым өркүндөй берсин деп Нурик иниңиз сизди колдойбуз деп жазган экен. Мен оюмча башкача метод менен окуткан окшойсуз агай, кысып калышканына караганда. Бул эми элементарный эле да, отуруп эле давай ачкыла, окугула. Анан баягы адам сүрдөп кетишет да көбүнчөчү. Мисалы үчүн ата-энелерде дагы минутага окугула десе биринчи мындай жок депчи мындай бир эме бар. Коеюнчу деп. Окубайм дейт да, анан арасынан баары чолпон байлардай болуп чыгышат да, окушат. Анан
Андан кийин окуучуларды деле мектебине барып окутсаң мындай кээде үндөрү калтырап кетет да кайдымкыдай сүрдөп кетишет. Негизи сүр болот ооба. Сиздерге ыраазычылык билдирели агай, мына убактыңыздарды бөлүп бизге келип бергениңиздер үчүн. Сон бир маалыматтарды айттыңыз десек болот. Убакыттын өткөнүн дагы байкабай калдык. Мүмкүнчүлүк болсо дагы отурмакпыз дегендей эле эркин микрофон берели. Жалпы эле ошол ата энелерди, балдарды окууга чакырасызбы? Айтар сөзүңүз болсо, жалпы биздин көрүүчүлөргө айтып алсаңыз болот. Келиңиз. Чоң рахмат. Эң биринчи ошо эфирге чакырып, ушул китеп боюнча көңүл бөлүп, маани берип койгонуңуздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан ата энелерге айтарыбыз, ушул балдарыбызды эптеп-септеп ушу китеп дүйнөсүнө киргизип алсак, өзүбүз мындай үйдөн чарчап келген болсок дагы, китеп окубасак да окумуш болуп мынтип балдарыбызга көрсөтүп койсок, балдарыбыз мындай таасирленип да телефонду деле карай бербейчи. Анан эптеп китеп дүйнөсүнө киргизип алсак, балдарыбыз китептен калган бардыгын үйрөнүп алат да. Ооба. Ыраазычылык Күмүшай сизге. Бүгүнкү ушул теле берүүгө чакырганыңыз үчүн сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле 14-февраль боюнча негизи көбү бул күн харам, анан бул сүйүү күнү, китеп күнү деп айткандар көп болот да. Анан негизи 14-февраль жөнүндө айта кетсем, бул ар кайсы адам үчүн ар кандай күн деп билем да. Мисалы үчүн харам деген бул туура эмес деп ойлойм. Себеби кээ бир адамдар үчүн бул жөн гана среда, 3-күн болуп өтөт. Ал эми кээ бир үчүн сүйүү күнү, ал эми кээ бир үчүн китеп күнү дегендей. Жалпыңыздарды китеп күнү менен куттуктайбыз. Бул күндү негизи өзгөчө белгилеп кетсек болот. Деги эле акыркы учурларда мына ошол биз балдарыбызды жалпы өзүбүз окууга болгон кызыгуу же болбосо билимге сугаруу максатында атайын китеп күнү белгиленип келет Кыргызстанда дагы. Ошон менен катар эле автордук укук дагы айтылып келген. Демек бул жазуучулардын жана китепке жакын инсандардын майрамы деп айтабыз. Андыктан бул күн ар бирибиз үчүн жан дүйнөбүзгө жакын болсо экен. Жана агай айткандай эле убакыт өткөндөн кийин бир гана 14-февраль китеп тартуулоо күнү деп эмес, ар бир күнүбүздө ошол китеп жан дүйнөбүзгө жакын болсо экен деген гана тилектер десек болот. Негизи адамдарды кайсыл жактан жакшылык издесек, ошол жактан таба алабыз. Мисалы, жаман жагын издесек, ар бир күндө жаман нерсени таба алабыз дегендей эле. Балким биз мына ушул күнү дагы өзгөчө жакшы жактарын издейбиз дегендей эле. Агай терең ыраазычылык билдиребиз Күмүшай сизге дагы. Негизи сонун бир маек болду. Биз дагы өзүбүзгө үлгү ала турган нерселерди уктук, көрүүчүлөр дагы сонун бир жакшы маалыматтарды алды. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым эле билимге сугарып жүрө бериңиздер дейли. Сиздердин эң чоң жетишкендигиңиздер ушул облустарга, андан сырткары аймактарда мына ушул ата энелерди окууга жакындатып жатканыңыздар деп айтат элек. Ыраазычылык бар болуңуздар. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Албетте сиздерге убада бергендей эле сиздерден келген туулган күндөрдү куттуктоо SMS билдирүүлөрүн дагы сөзсүз түрдө окуйлу. Келиңиздер. Мен Чаткал районунан жазып жатам. Чоң атам Кудайкулов Акчолдун бүгүнкү 67 жаш курагы менен куттуктайм. Өмүрүңүз узун болсун, чоң ата деп небереңиз Бекзат Арзыбек куттукташат. Демек өзгөчө Чаткал районунан жазып жаткан Акчол акебиздин туулган күнү экен, э? Абабыздын десек дагы болот. Андыктан сизге бактылуу каарылыкты каалайбыз. Ар дайым небере уул кыздарыңыздын жанында аман, бекем, ден соолукта болуңуз дейли. Аны менен кошо өзгөчө саламатсыздарбы ТРК Жалал Абад телеканалынын жалпы жааматы. Мен бүгүн өзгөчө жубайымды куттуктап кетким келип турат. Себеби мен көптөн бери жакшы сөздү арнай албай жүргөм деп, бактыбызга бар болсун, бүгүнкү майрам куттуу болсун деп акыры 38 номери менен жазган көрүүчүбүз бар экен. Албетте жакын инсанын жубайын куттуктап жаткан учур экен, э? Туулган күн ээлерин окуйлу. Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Жалпыңыздардын кутмандуу таңыңыздар менен бүгүн өзгөчө менин кызым Аизанын туулган күнү менен куттуктап коюңуздарчы. Ал 8 жашка толду деген биздин апакебиз жазган билдирүү бар экен. Апабыз өзүңүздүн номериңизди жазып кетсеңиз аябай сонун болмок. Бирок Аизанын туулган күнү. Аизанын туулган күнү менен чын дилибизден куттуктайбыз. Буюрса ата энеси тилек кылган кыздардан болуп чоңойсун. Ассаламу алейкум. Бүгүн өзгөчө уулум Манастын туулган күнү менен куттуктап коюңуздарчы. Бүгүн уулум дагы да болсо өзгөчө кутман курагын тосуп олтурган учуру канча жаш экенин жазбаптыр, бирок Манас уулубузду куттуктайбыз. Мен оюмча атасы жазып жаткан окшойт, дагы жазып атат. Азыр келип калса кийинкиде дагы окуганга жетишели. Манас аттуу ар бир көрүүчүбүздүн бүгүн туулган күнү болсо куттуктап кетели. Болду же? Калгандарын кийинкиге калтырып туралы, э? Андыктан дал ушул аты аталган инсандарды дагы бир ирет сиздердин туулган күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Сиздер үчүн жагымдуу чыгарма жаңырсын. Келиңиздер.
жаңыртып алатонун жылгасын талатың шарт торгойлордун ырдашын жаз жадырап мен турамын сумсайып жазда неге келбей койдуң кымбатым жазда неге келбей койдуң кымбатым жаркын гүлдөр жасалгалап кыр башын жай чыгарып табихаттын сымбатын жер жапжашыл менин